Ар бир адамдын ааламга карай кадамы киндик каны тамган айылынан башталат эмеспи? Биздин каарманыбыз Кыргыз Республикасынын акыйкатчы омбудсмени Турсунбек Акун 1959 жылы Ош областынын Лейлек районунун Кулунду айылында мугалимдин үйүндө жарык дүйнөгө келген. Лейлектен төрөлгөн. Мен ош жака институттан кийин ош жака отправка айдаган мугалимдикке. Мен ош жакта 9 жыл жүрдүм. Анан Лейлек районундагы Кулунду деген айылда төрөлгөн. 2 айында буяка келгенбиз дагы. Менин агам Акун Мусабеков деген. Мен бир тууган агам аны багып алган 2 айында. Ошондон кийин менин көп ишим жок. Ошол киши өстүрдү, ошол киши окутту. Ошол Мусабеков Акун тарбиялады. Анан ушул даражага жеткизген ошол. Атасы Мусабеков Кыйтике менен апасы Жумагүл институтты бүтүшкөндөн кийин жолдомо менен Лейлек районуна барып иштеп калышкан. Турсунбектин азан чакырып коюлган аты Басызбек болгон. Кийин Кыйтикенин нарында жашаган агасы Акун багып алганда атын ырымдап Турсунбек кылып өзгөртүптүр. Бул үй бүлөдө Турсунбек жалгыз бала болгондуктан эрке өскөн. Экинердин мектебинен окуду. Экинердин мектебинен 9-класска чейин окуп, андан бул жерден Бутуу деген бар экен. Бутуудан окуйт дегенде мен Бишкекке бардым. Бишкекке барсам, бул тынчтык бар экен. Шаарлык балдар куя жаман болот. Койбоңуз бул жер дегенде кайта Нарынга алып келдим. Нарынга алып келип Лейлин колхозунан окудум. Лейлин мектебинен окудум Нарындан. Узакбай деген молдонун үйүнөн, атабыздын үйүнөн окуду. Ошондо барлыгы 5. Абышканын сакалын алганы да 5. Абышканы сыйлаганы да 5. Элге жагымдуусу да 5 да. Кудай өмүр берсин ушуга деп бере бердим. Кудай өмүр берсин деп бере бердим. Жолун Кудай ачты. Бактыны Кудай ачты. Билими жакшы көтөрүлдү. Өйдө болду билими. Балдар дөнөдү. Турсунбектин билимине жетмек беле деп койчу мектептен. Турсунбек мектепте окуп жүргөндө тырышчаак болгон. Сабактарын жакшы окуп, балдардын бейбаштыктарын бирөө-бирөөнү капа кылса, аны мугалимдерге ачык айтып койгондуктан Турсунбекти ачык ооз деп аташчу экен. 4-класстан баштап Б класска, биздин класска отурдук, экөөбүз ошо 4-класстан 8-класска чейин чогуу окудук. Анан бул чындыгында мектептин активисти болчу. Ыркор, ушундай кружокторго аябай катышчу. Ыркор кружокторуна барлык тарабынан алып барып жетектеп турабы? Туура. Анан ушу Турсунбек Акун бир сапар тиги сабак окубай келген экен да. Чүк атып атып, ойноп атып сабак окубай келип, анан тарых мугалими Рамат Алагаевич кайтыш болуп калды кыдырага. Ошондо тиги указка менен сабак берет да тиги тарыхты. Ошондо ушундай партага эми эшикке чыгып жашынса эле болот эле да. Жок. Именно ушул жерге келип, ал киши баа карган киши эле. Анан бул жерге жашынат. Жашынганда папканын үстүнө коюп коет да. Анан эң эле тиги журналдын башында Акунов башталат да. Атамга менен башталат. Анан Акунов деп баштаганда тиги Акунов кайда дегенде жанында отурган классташ Өскөнбаев Кусейин. Ал минтип айтат. Тиги Акунов жок деп коет да. Анткени тиги сабак окубай келип мени жоктоп кой деп, ошол эле класстын ичинде партанын астына жашынат. Анда мындай парталар эмес, чоң кара парталар болот бизде. Кара парталар болот. Жыгачтан жасалган. Жыгачтан жасалган. Мынтип ачылчу, сумканын ичине койчу элек. Анда биз сыяч элек менен жазчубуз. Урушка азыркы мындай неме жок болчу. Сыяч элек менен жазып, ошо сыяч элек менен неме кылчубуз да. Туура. Урушка менен жазчубуз. Анан ама бир кезден тиги адам кыймылдайт да. Анан тиги сабак көрөт карайт. Карап турган Турсунбекти ошону сууруп чыкпадыбы. Анан сууруп чыкканда ал кезде жаза колдончу бизгечи. Жазасын берди. А эмне үчүн мындай кылдың деп агай сураса. Агай көчө сабак окубай калдым, ошону уялып, анан неметип койдум, кечирип койдум. Кара сен ал кезде да бар башкача бир тартип, башкача бир нерсе да. Ошо кечирим сураган ушу резимдин эсинде да. Анан да бир касиети мындай эле ушул баягы мектепте окуп атабыз да. Баарыбыз тең эле чогуу ойнойбуз, кечке тиги чүк ойнойсуң, тигинтип жүрөсүң, кечинде сабак окулбай да калат. Анан кээде
Турсунбектин бир немеси өзгөчөлүгү. Баягы мугалим айтып аткан эле немесин билип алыш экен да. А биз болсо жаттап атып айта албай калчубуз да. Жаттасак да мээбизге түшпөй калчу. Кээде баягы чогуу эле ойночубуз да. Анан бир убакта Турсунбек 5 алып калат да. Анан биз да сурап калчубуз. Сен кантип билип алдыңыз? Силер деген мугалим айтып атканда внимание койбойсуңар. Ошо менен эле билбейсиңер. Анан бияктан жаттаган эчтеке жок да. Атасы Акун колхоздун малын багып жүрүп, күз келгенде семиз малды арыкка ооштуруп, ортодогу акчасын ичип койчу экен. Муну билген Турсунбек атасына жардам бергени келгенде, Акун Турсунбектен кадимкидей ийменчүдешет. Себеби ошол 10 сом үчүн атасынын да абийирин төкчү экен. Айылдаштары да Турсунбектин акыйкаттыктуу кичинесинен жактап, кары картаңдарга мээримдүү болгондугун белгилешет. Турсунбекти мен могу азыркы класс комната деп атпайбызбы? Ошону бүтүп 4-классты бүтүп анан бу Калинге барганда бизден окуп калды да. Калинге барганда. Ал убакта мен мектепте зам директор болуп иштеп калдым. Анан ошондо буга сабак берип калдык. Өзү сабакты абдан жакшы билчү. Тартиби да жакшы болчу. Анан мунун бир өзгөчөлүгү чындыкты гана айтчу да. Чындыкты айтып, чындыкты гана сүйлөчү. Анан биз деле таң калчубуз, балдардын характерин байкайбыз да. Ошондо ушу чындыкты сүйлөп жакшынакай ушул ишти тапшырган ишти туура жакшынакай аткарчу. Анан ал жерден жакшынакай окуп жүрдү. Анан окуп жүрүп 11-классты бүттү. Анан 11-классты бүткөндөн кийин өз күчү менен селхоз институтка кетти. Селхоз институтту жакшынакай бүтүп келди. Анан селхоз техникумду бүтүп келип туруп анан айыл чарбасында иштеп калды. Анан өзүнүн айыл чарбасына иштеп чоңоё эле. Иштеп калгандан кийин анан жүрүп эле өзүнүн специалистин таштап анан жөнөкөй кызматты иштеп кетти жанакындай. Кыргызстан эгемендик алгандан бери карай мамлекетибиздин саясий агымынын өзгөрүшү менен катар эле элибиздин аң сезиминде дагы албан бурулуштар болду. Эгемендиктин алгачкы жылдарында өлкө башындагылар батыштын демократиялык баалуулуктары менен кошо кыргыздын каны жанына туура келбеген көрүнүштөрдү дагы алып келди. Мен ойлойм, курултайдын бүгүн элдик курултайдын өтүп атканы мен мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени бул курултайдын 10 курултайына мен катышкам, мына 11-де катышып атам, бул конок катары катышып атам, мына байкоочу катары. Мен ойлойм, канчалык көп жыйындар болсо, курултайлар болсо, чогулуштар болсо, бул только демократиянын салтанаты да, демократиянын принциби. Баягы белгилери. Жаман жакшы бул жерде көп адамдар мына сынды айтып атат, башка ошондон көрө бийликтин өкүлдөрү, өкмөттөн, администрациядан келиш керек эле бул жерде. Келип тепки жесе дагы, катуу сөз укса дагы ошо жооп берип, диалог болуш керек эле да. Мен да аларга өкмөткө айттым, бирөөңөр барып койгула бияка, барып айтып койгула. Жалгыз эле баягы эмеде болуп эле дайыма мен барам. Силер да барып койгула десем, мына келеби деп ойлогом. Кимисин айттыңыз ушул сөздү? Мисалы, администрацияны айттым балдарга, чоңдоруна айттым, өкмөттүн чоңдоруна айттым. Акылбек Жапаровду айткан, эгерде мага уруксат берсе барабыз дегенде сөзүн айткан. Эми уруксат берип Акылбек Жапаров жок дегенде, ол оңой жигит эмес. Алда келип койсо болот, келип Акылбекти жиберсе болот эле да. Киргизия на грани гражданских волнений. В городах проходят акции протеста, одна из самых крупных в Бишкеке, где президент собрал курултай согласия. Представителей оппозиции на курултае, правда, не оказалось. Главные причины недовольства людей – резкий рост цен и коммунальных тарифов. Впрочем, дело не только в этом. Особые чувства у жителей республики теперь к сыну главы государства, который за время президентства отца стал одним из самых могущественных людей в стране. О том, кто такой Максим Бакиев и куда руководство ведет Киргизию, наш обозреватель Андрей Медведев. Видимо, чтобы согласие было побольше и чтобы никто не сомневался, что оно в принципе в киргизском обществе есть, курултай согласия в Бишкеке начался с задержания оппозиционеров. Участники пикета перед зданием Государственной филармонии хотели передать депутатам курултая требования оппозиции. В итоге в отделение милиции доставили более 30 человек, в том числе лидера одной из оппозиционных партий Тимира Салиева. Өлкөнүн жаңы жетекчилери бийликти бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн кызмат кылып, ошол тар чөйрөнүн кызыкчылыгына каршы чыккан адамдардын укуктары тепселип,
Ансыз да ушул жылдар аралыгында республиканын ойрондолгон экономикасы бир үй бүлөнүн кызматына жаралгандан бетер абал түзүлгөн. Мындай жагдайлардан улам бийликтен жабыр тарткан адамдардын укуктарын коргоо муктаждыктары келип чыккан. Адам укугун коргоо ар бир эгемендүү мамлекеттин саясатында башкы орунду ээлеши мыйзам ченемдүү иш. Андыктан адам укугун коргоодон өткөн ыйык иш жок экендиги талашсыз. Бул маселеге терең үңүлүп кирген замандаштарыбыздын бири ушул Турсунбек Акун мырза. Чеченстанда айыгышкан согуш жүрүп жатканда Турсунбек Акун ал жака барып, ошол кездеги чечен президенти Жохар Дудаев менен жолугуп, карапайым элдин канынын төгүлүшүн токтотуусун өтүнгөн. Кыргызстандын түштүгүнө капыстан кирген Өзбекстан ислам кыймылынын согушчандарына барып, түштүктөгү тополоңдун токтошуна да өз салымын кошкон. Ер жигит эл четинде жооп этинде. Ошол ар бир кыргыз баласы, жоокерлер ушул дайыма ушул кырга чыгып, дүрбү салып, душмандарды карап, анан ошондон сөз кылган экен. Ер жигит элге токтойт же белге токтойт деп. Кыргызстандагы укук бузууларга каршы чыгып, каражанын карч уруп, алынын жетишинче мамлекеттик албан система менен бетме-бет туруп келген азаматтардын бири ушул Турсунбек Акун. 2005 жылдагы март революциясында орчундуу роль ойногондугун эске алып, Кыргызстан президентинин алдындагы укук коргоо комиссиясын жетектөө ага тапшырылган эле. Адамдын ой жери бийик болсо, ою да бийик болот. Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы, улуу тоого чыккан барбы? Кыргыз ошондой. 2008 жылы Турсунбек Акун акыйкатчы омбудсмен кызматына которулган. Качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевтер бийликте турган кезде алардан коркпой үркпөй, акыйкаттык үчүн алардын кемчиликтерин бетке айта алган. Бул кыялы үчүн бийлик төбөлөрүнөн даалай запкы жеген. Мен туугандарым айтчай. Мабы Кыргыздын бир сөзү бар. Кан менен кармашкан жаман болот. Бул Акаев кан. Ошо менен жаш бала болсо эмне кармашат Акун? Балаңды кой дебейсиңби? Dedi. O bir Salim Begip degen var emesmi? Askar. Askar. Salim Begip bir gün çakırtı bitti. Ben yeğenimden üyüne. Vardım. Salim taştım tanımayım burada. Salam açtım hadi geldi. Uçarıştık. Aksakal. Tursunbek sizsin bana mı? Dedi. Benim balam. Anneannem etmez, bu Narın Oğlusu'nun hakimiyim ben. Bana söz geliyor ötet. Akayıp karşılık kılıp ötet. Şunu koy demeyiz mi? Sıra da bu dedi. O anday çil bilmeyim, malav albayım, bilmeyim. Bu akayıp beni karmaşmaz öyle ötet. Ben tuğanlarım delaytet, ben delaytem. Bu vücut kakanda karmaşkan bilmeyim dedim. Турсунбек жаштайынан көркөм кружокторго катышып, комуз чертип, студенттик кезинде Москвада өткөн Кыргызстан күндөрүндө Кремльде гүү черткен. Манас дастанынан үзүндүлөрдү айтып, коомдо таланттуу инсан катарында белгилүү. Менден үйрөндүм. Мен асыз айтып берейин ошону. Айтып бериңизчи. Атаңдын көрбү дүйнөң арбызы мейдет күнүгө. Kim жүргөн жанды тим ойбой, тидим чуак жиниме, карым келди какайдым, катылбай койбойм бириңе, кайраттуу катуу берипсиң, кабылан төрүң иниңе. Илдүүнүн барың эл экен, эдесе кебиң эв экен, элсиз эркин жаратып, чубактын көзүн каратып, эгин бир тала кудурет мени кандай гана пендем айдеді экен, ой. Каңгайда болсо зор экен, капырда болсо чоң экен, канчалык мыкты болсоң да калкыңдан канда саңайгор экен, ой. Каргаш алуу каңгайдын, камбегинин ул элем, кыз талак чубак мен качан, кыйрыңдан качкан кул элем, эсеби жетпес каңгайдын, иринин ул элем, иси жок чубак мен качан элиңден гана качкан айгул элем, ой. Чыгарба чубак үнүңдү, чымчыктай жулам жүнүңдү, чындап ачым келгенде,
кесип коем тилиңди, кессе беттиң ит чубак, кесириң мага милинди. Чечейин бүгүчүмдү, ченейин бүгүчүңдү. Бүгүн бир сени кутурткан мен көрүйүн бең ай кешиңдиң. Ой, ошондо манастын келип кары, жүзүнөн чыгып зары, ачуусу келип арбайып, ууч кесип саргайып, мурутуңдан төк чыгып, озун жарып чыгып, билесиңби оюттор ошондо мен манас мынай деп чыгып. Ой. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийинки Ош Жалалабадтагы сепаратисттердин чыгарган жаңжалын басууга да белсенип кирип, чатактын тез басылышы үчүн аракеттенген. Бүгүн да адамдардын укугун коргоп, түрмөлөрдү кыдырып, тагдырдын тузагында жаткандардын турмушун жеңилдетүүгө аракеттенип жүрөт. Эр ортону 50 жаштан өтүп, Турсунбек Акун эл жер үчүн ата мекендин жүгүн аркалап, Кыргызстанда адам укугу бузулбашына кам көрүп жүргөн чагы. Өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, аман болуңуз. Акыйкатчы Турсунбек Акун.